Салам урматтуу угармандар. Силер биз мененсиңер ушул 10 мүнөттүк подкастта Аку менен Мирел силердин алдыңарда микрофон алдында. Анда эмесе, Аку кандайсың? Сонун, сен кандай? Жүрөбүз акырындап. Бала чака жакшыбы деп сурайын дегем, бирок азыр эрте экен. Кандай гана болбосун, мен өз милдеттеримди аткарып эле жүрөм акырындап. Милдет демекчи, бүгүн биз милдет деген сөздү көп колдоносузбу? Мына ошол жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Негизичи, ошол нейробиологдор бар го, адамдын мээлерин, мээсиндеги байланыштарды изилдеп чыкканчы. Анан ушул чет элдик белгилүү нейробиолог же нейробиологиянын атасы болгон окумуштуулардын китептерин карай турган болсок, эгер бизде позитивдүү психология же позитивдүү ойлор, позитивдүү нерсе жаңы мээдеги байланыштарды пайда кылат экен. А милдет деген сөз тескерисинче ошол байланыштарды токтотот экен да. Милдет. Ты должен. Дегендечи, сен милдеттүүсүң дегенде мээде токтойт экен. Анан адам ага туура эмес реакция кылат экен. Туура. Менде болгон көп. Ал сенин милдетиң болгон күндө дагы, бирок сен милдеттүүсүң деген сөздү айтуу туура эмес экен да. Туура. Ошондой мындай, сен милдеттүү экенин билесиң. Кылышың керек билесиң да, бирок сага милдеттүүсүң деп ошол айтса, катуу тиет. Жагымсыз, Түшүнөсүң милдеттүү экенсиң, бирок жагымсыз болуп калат да. Анан сен эле билем дейсиң. Сиз эле билем кылып аткан, анда кылбайсыңбы дегендейчи. Чынында бул дүйнөдө ошол бизде мындай биз негизи милдеттүүбүз. Ар бирөөбүз бир нерсеге же бирөөнүн алдында биз милдеттүүбүз, ошондой эле жанагы ата-эненин алдында, киши эмесинде милдеттүүбүз муну кылууга. Ата-эне биздин алдыбызда милдеттүү муну кылууга. Биз тиги жумушубузда, жүрүш турушубузда кошунанын ар бирөөнүн өзүнүн бир милдеттүү бар. Чында бирок милдеттүүсүң деп айтканда биз мындай турабыз да, тез турабыз да. Мен милдеттүү экенин билем, же мен милдеттүү эмесмин деген. Агачы көрсүн Мирел, биз деле күнөөлүү эмес экенбиз, мээбиз күнөөлүү экен да. Мээде туура эмес приказ болот экен. Ошондуктан позитивдүү психологиянын окутуучулары мындай сунуш кылышат экен да. Ушул милдет деген сөздү алмаштыргыла деп. Мисалы, мен эртең менен жумушка барганым жакшы болот. Эртең менен я не должна опоздать эмес, а желательно мне бы не опаздывать. Карасаң, мындай бул башка да. Мисалы, сен эркексиң, акча табышың керек эмес. Сен акча табап, эгерде сен көбүрөөк акча тапсаң, анда жакшы болот эле. Мисалы, эгерде жолдошуңуз акчасын алып келбей атсачы толук, сен деген акчаны алып келип багышың керек бизди. Сен милдетиң эмес. Эгерде сен акчаң көбүрөөк боло турган болсо, мен ушундай деп ойлогом, мону кыла алат элек десеңчи, бул адамга туура сообщение берилет экен. Ал туура кабыл алат. Окуучуларды деле, жакшы окугула, мекениңерди колгогула, бул силердин милдет дегендечи, алардын мээсинде мындай коркунуч пайда болот экен да. Мээдечи милдет деген сөздөн улам. Анан мээ катый түшөт экен кадимкидей. Ошондуктан анын ордуна башка сөздөрдү, баягы оборот речини алмаштырыш керек экен. Керек биз өзүбүзгө деле, Аку, сен мону кылышың керек, демес, мен мону кыла алам. Мен мону кылсам, мондай ийгиликтерге жете алам. Мисалы, алдыда декабрдан баштап толтура сессиялар да, Ошо сессияларды жакшы тапшырыш керек. Бул менин милдетим эмес. Эгерде мен сессияларды жакшы тапшырсам, мен кызыл дипломду болом. Кызыл диплом мага көп эшиктерди ачат. Карасаң, бул мээде сенде позитивди пайда кылып атат, мээде каалоону пайда кылып атат да. Биздин сүйлөгөнүбүз өзүбүзгө карата дагы, башка адамдарга карата дагы ошону айткан жакшы экен. Анан жана күтүүлөр деп мурунку подкасттарда сөз кылдык элек го, эсиңдеби? Ушул күтүүлөрдө дагычы, сен милдеттүүсүң деп айтсакчы, бул экинчи адамды басат экенбиз, өзүбүздү өйдө көтөрүп атабыз деп ойлойт экенбиз да. Биз анын ордуна коюп депчи, а на самом деле чындыгында жок. Сен тескерисинче өзүңдү саморазрушенияга алып келип атат экенсиң. Карачы, биз экинчи адамдын милдеттүүлүгүн аныктайбыз деп биз өзүбүздү талкалайт экенбиз да. Жок, жөн-гой. Ал адам эч нерсеге милдеттүү эмес, сен да эч нерсеге милдеттүү эмессиң. Бирок негизи айтып койгондон дагы тышкары негизи муну билип жүрүшүбүз керек негизи. Милдеттүү экенбиз. Негизи адам кээде өзүнүн милдетин билбей калышы мүмкүн. Жанагы көп учурларда болот го азыркы, силер милдеттүүсүңөр муну аткарганга, өлкөлөргө, жана гос органдарга айтат эмес беле? Силер милдеттүүсүңөр, тигиндейсиңер деп туруп, анткени закон мындай айтат деп турчу.
мыйзам тигиндей деп туруп ошол көбүнчө учурда адамдар милдеттүүсүңөр деп айтат эмес беле. Бирок жипсиз байлап коет дечи. Бирок чынында милдеттүүсүң деген айткан бул катуураак тиет. Анан көп учурда бул кандай ийгилик алып келбейт экен чынында. Эгер сөздү туура тамдап, эгер адам акылдуу болуп өзүнүн милдетин билсе, ал түшүнүп турат, бул милдеттүүмүн депчи. Кандай гана болбосун, бул жерде ошол эгер адам өз милдетин аткарса, ага эч ким милдеттүүсүң деп деле айтпайт болуш керек. Кылып атат бизге тренингти биздин тренерлерибиз чет элдик адамдарда анан аябай жагат. Мисалы салыштырып койдум да, азыр биз супервизиядан өтүшүбүз керек да. Анан таптакыр эле психология, коуч боюнча түшүнүгү жок эле мындай эле бир адамды алып келип, анан ошондогу өтүшүбүз керек. Анан эгер башка жак болбогондо могуга чейин өтүшүңөр керек, болбосо силерге не сдача деп койсо болот да. Мисалы көбүнчө ушундай да дедлайн коет, Анан ал болсо супервизиядан өтүшүңөр керек дегенде биз баарыбыз мынтип коркуп токтоп калдык да. Анан Жазып атпайбы? Мен силерди өтүшүңөр керек деп коркутуп алдым окшойт. Жок, өтпөй деле койсоңор болот. Бирок өтүп алсаңар, силер сертификат аласыңар. Эгер өтпөй койсоңор, анда бул курсту кайра окууга туура келет. Ошондуктан коркпогула, биз силерге жардам бергибиз келет бул аркылуу. Бая коркутуп сенин билимиңди текшерип эмес дейт. Биз жардам берүү иретинде ушул экзаменди ойлоп сунуштадык депчи. Эстеп калыш үчүн, мейдечи дароо эле мындай маалымат келет да, бул мага жардам бергиси келет экен. Мен сертификатты алып алсам, кийинки уровеньге өтөм. Бул жакшы турбайбы деген жакшы нерсе келет дагы, сен супервизияга коркпой барасың да. Сен милдеттүүсүң тапшырганга. Эгер тапшырбасаң, мен сага сертификат бербейм эмес да. Карасаң, наоборот речи, мындай башкача адамдын оюнда, психологияда позитивди, жакшы ойлорду пайда кыла тургандай да. Анан мен ойлоп коем, эгерде биз дагы керек болсо балдарыбыз менен ошентип сүйлөшкөндү үйрөнүп алсак, мисалы үй жыйнап койбойсуңбу эмес? Балам, эгерде сен мага жардам берсең, бул мага абдан жагымдуу болот эле. Экөөбүз 15 мүнөт экөөбүз убакыт өткөрө алабыз деген сыяктуу сүйлөшүп алсакчы, анда бул көп эле өзгөрүүлөрдү алып келмек да. Туура. Бул мамиледе негизи бул мамилени үйрөнүш керек да. Мен эркектердин арасында өскөндүктөн мага айта беришчи да, сен кызсың да, ошон үчүн сен үйдү жыйнашың керек деп. Анан үй жыйнагандайын бутуңарды чечип киргиле, чачпагыла десең, сен кызсың да, сен жыйнашың керек депчи. Анткени менден башкасын баары 5 эркек байкелерим да. Анан мен аябай таарынчумун, эмнеге мен кыз болгонум үчүн үй жыйнап моякта золушка болушум керек депчи. Карасаң, бул милдет эмес болчу да магачы. Бирок мен колуман келет. Бирок ал мага милдет эмес да. Ошондуктан мындай биз адамдар менен сүйлөшкөндө мейли жетекчи болсоң деле, кол алыңда адамдар бар болсо деле, милдеттүүсүң эмес. Сен буга акча алып атпайсыңбы, полду жуушуң керек эмес. Полду жууп бергениңиз үчүн рахмат. Бул сиздин эмгегиңизге ыраазычылык. Арычы, мындай биз адамды канчалык көтөрө алабыз да, туура сүйлөй алсак. Мен ошо ойлонуп кеттим, негизи бул адамдын ортосунда болгон мамиледе көп ушул сөз чыгыш мүмкүн, Анткени болсо бул мамиледе эле өзүнүн бир үйрөнүш керек, бир милдет бар ал жакта да, албетте. Анан мен сүйлөшкөн кызым менен да ушундай болот да, кээде сүйлөшүп атпан, ал айтып коет: сен эркек болгондон кийин сен муну кылышың керек да, сен милдеттүүсүң да, сен эметиш керек. Мен ойлонуп тур, сразу ойго милдеттүүсүң деген учур келгенде, сен кылышың керек да дегенде, мен сразу билбейм, бирок мен түшүнүп турам, эркек катары жырлап түшөсүң. Бирок эметем, бирок оюма бир эле сөз кирип кетти: сенчи? Сен кызсың да, сен анда мындай кылышың керек да. Сен ушулга суроого келгенде эле сен мындай болуп каласың да. Мен кызмын да, сен кызсың да деп кыл дегенде, жок, бул сен эмесиң да депчи, сен кыз деп басынтып атасың, мен милдеттүү эмесмин дегендей деп. Анан ошо ой кетип калат да. Анан ойлонуп туруп, анан чынында бул жакта дагы туура сөз табуу, туура мамиле кылуу жана милдеттүү өзүң аткаруу бул өтө маанилүү нерсе экен чынында. Биз да угармандарыбыздан сурайлычы, сизге сен милдеттүүсүң деген сөз жагабы, Анан сиз көп айтасызбы муну? Жазыңыздар жана Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыз. Аны менен катар +1 301 760 60 70 WhatsApp номерунда күтөбүз. Анда эмесе кийинки подкасттарда угушабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.